Кубат Майтыков Бердике Батыр айыл аймагынын тургуну 6 гектар үлүш жеринин 4 гектарына көп жылдык беде айдоо үчүн айыл банк аркылуу насыяга 120 килограмм үрөн алган. Жаңы сорттонбу же суу тартыштыгы болдубу, айтор быйыл беденин биринчи чабыгы чабал экенин айтат. Дыйкан таласына көп жылдык чөп менен төө бурчакты которуштуруп айдайт. Акыркы 2 жылдан бери чөп айдаган эмес. Антсе да облуста чөптүн баасы былтыр жогорулады. Натыйжада малдын башын азайтууга туура келген. Ошондон улам быйыл беде айдады. Мен постоянно жатысын чөп, жатысын фасоль үшүнчүм да сеф оборот кылып. Анан быйыл көбөлөгүн чөп кылдым. Былтыр тойт жок, кичине кыйналып ошого быйыл неметкем да. Көбөйтөйүн деп, мал алып кайра, мал көбөйтпөсө. Бизги жаш ошол калып атат мал менен эле. Акыркы 2 жылдан бери облуста тоют даярдоонун башка ыкмаларын кээ бир чарбалар колдонуп жатышат. Манас районундагы асыл тукум чарбада 1000ден ашуун кой, уй, жылкы бар. Жылын аларга тоют даярдоо үчүн бир топ күч талап кылынат. Ошондуктан чарба тоюттун үнөмдүү, жагымдуу ыкмасын табышы керек. Азырынча силостон өтөрү жок. Мына азыр ушуну чаап азыр бүгүндөн бери чаап азыр чаап ташып келет, базабыз. Анан муну жабабыз көлөңкө менен бир айча жаап коебуз. Анан бир айдан кайра ачып алып болду, мал көрөбүз. Нары экономичный да булар мындай. Берки кургак чөптөн кашек калат, будан эчтеке калбайт да, таптаза жейт. Малга да жагымдуу витаминдер менен. 2-3 жыл эмес жаккан үчүн атайын муну яман да ошон үчүн куйгам да. Манас район жаз эрте, кышы кеч келгендиктен айдоо аянттарынан 2 жол түшүм алууга болот. Акыркы кездери манастык дыйкандар эгинден кийин жүгөрү айдоону тажрыйбалап жатат. Быйыл жаз алды менен кайрак жерге жүгөрү айдап көрүштү. Силос даярдоого бир топ пайдалуу экен. Мына кандайча эксперимент кылып айдагам. Багара жерге кандай болор экен десем, бул деле жакшы болот экен. Мен аныкын апрелдин айтып атпайм, апрелдин аягында майдын башына септим. Жаздык арпа сеп аткан убактарда септигем, жакшы эле. Облус боюнча 20 000 гектарга тоют өсүмдүктөр эгилген, анын ичинен 5800 гектар быйыл жаңы себилди. Тоют үчүн жүгөрү Манас, Кара-Бура райондорунда гана себилип келсе, быйылдан баштап башка райондордо да жүгөрү аянттар арбыды. Талас районунда дагы жүгөрүнүн силосу айдалып атат. Быйыл Талас районунда bir 30 гектарга чейин көбөйдү. Талас областында 68 000 ири мүйүстүү малдар бар, 564 000 кой эчкилер бар, жана ошондо 28 000 жылкы баласы бар. Ошолорго тоют жетиштүү даярдоо үчүн тоют өсүмдүгүнө дыйкандарыбыз бүгүнкү күндө көбүрөөк көңүл буруп атат. Былтыр беденин түгү 300 сомго чейин чыкса, ушул күндөрү бир түк 130-150 сомдон сатылууда. Сайлыкка Сариева, Элхан Арсланбеков, Ала тоо 24, Талас облусу.